Саламатсыздарбы? Элеттеми программасы кайрадан назарыңыздарда. Биз бул жолу кол өнөрчүлүк, анын ичинде кол өнөрчү аялдарды бириктирген жетекчиликтин иш сырлары менен кенен таанышуу үчүн Алай районуна келип калдык. Алай районундагы Алай ишкер айымдары коомдук бирикмесинин жетекчиси Салтанат Асанова эжекебизге жолугуп, өзүбүздүн кызыктырган суроолорубузга жооп алуу үчүн жөнөп жатабыз. Менин жанымда Арген жана Айдана бирге болот. Салтанат Асанова, Алай районунун тургуну, 47 жашта. Кесиби тигүүчү. 4 жылдан бери Алай ишкер айымдары коомдук бирикмесин жетектеп келет. Жолдош экөө 5 баланын ата-энеси. Саламатсызбы Салтанат эже? Ишкерлигиңиз менен жакындан таанышайлы деп келип калдык. Мен өзүм гана эмес, Арген жана Айдана менен бирге булар ошол болочокто сиз сыяктуу ишкерлердин катарын толуктасам деп жүрөт. Анан ошол баягы ишкерлигиңиздин сырларын жеринен көрөлү деп келдик. Кош келипсиңер. Анда жүргүлө айтып берейин. Бул жакшылар менен бирге иштегенсиздер, э? Бул биздин коомдун мүчөлөрү биз менен бирге иштешет. Бул жерде аялдар кол өнөрчүлүктүн ар тарабын өздөштүрүшкөн. Мисалы үчүн Наргиза көбүнчө ушу шырдактарды тигип келатат. Азыр уже бүтүп калды бул шырдагыбыз. Бул эжекелер шырдактын имергичиндери деп атышат. Башта ушу биз даяр эле жипти сатып алабыз, көбүнчө эле натуралдуу колго ийилген жиптен да жасайбыз имергичин. Мына жерлер түрүп, Айгүл эже болсо имергич даярдап берип атат, аны чыйратат, ийик менен чыйратып. Бул керектүү сырларды каттамаңыздар, эгер биз даярдасак буну алып кете алабызбы кийин? Биз же атаң куштарга барып же сиздерден үйрөнсөк болобу? Сырьёну биз көбүнчө эле Бишкектен сатып келатабыз. Сатып келгенде кардалдардын суроо талаптарына жараша ачык түстө алабыз, же болбосо натуралдуу түстө дагы алабыз. Мына имергичтерди даяр эле жиптерден имергич жасайбыз. Ошондой эле өзүбүз ирип, өзүбүздүн койлордун жүндөрүнөн жасайбыз. Ал колго жасалган имергичтер аябай бышык болот, аябай сапаттуу болот, баасы дагы ошого жараша жогору болот. Аракет кылышыңар керек кыздар. Ар бир иште аракет болсо, кызыгы болсо, колуңардан келет. Башынан аягына чейин жасайм десеңер, бизден тренингтер болот. Жазындасы, жайындасы, 3 күндүк, 4 күндүк. Анда тажрыйбалуу өзүбүздөн чыккан эле тренер, ошо уз айымдарыбыз бар. Алар силерге кеңири үйрөтүп кетет. Шырдакты ойгондон баштап, андан кийин ага сүрөт түшүргөндөн баштап, кайсы чен чыгаргандан баштап, андан кийин ушул имергичин кадап, шырыгын туура саяганды баарын үйрөнсөңөр болот. Барган сайын мода өзгөрүп жатпайбы? Сиздер дагы оймокторго, курактарга өзгөртүп киргизип турасыздарбы? Азыркы учурда биз рыноктун талабына жараша иш аткарабыз. Эгер кайсы дизайнга, кайсы буюмга талап болсо, ошого жараша жасай беребиз. Ошондой эле биз дизайнерлер менен иштешебиз. Жаңы дизайндагы эч кимде жок буюмдарды бизге жаратканга алар чоң жардамдарын беришет. Мурун жөн эле домашний тапочка деп, үйгө кийүүчү тапочкаларды тиксек, азыр аларды козоп, белекке бергенге аябай жакшы. Жакында жаңы жыл келетат, ушундай саймалап, ушундай эле дизайны да башка, ушундай тапочкалар тигебиз. Мисалы силер белдемчини билесиңер да. Мурун биз саймалап тиксек, азыр биз монтип курактан курап, мына офисный вариант деп коебуз. Офисте кийүүчү жаш кыздар үчүн ушундай варианттарды чыгарганбыз. Мына ол көбүнчө офисте азыр шым деле кийип алышат да биздин кыздар. Ошо шымдын үстүнөн деле кийип алса, бир чети белди жакшы кармайт. Экинчи түсү да өтө эле яркий эмес. Офистүү түстөрдө билесиңер, алар күрөң, көк түстөр. Чөнтөгү дагы бар. Ыңгайлуу, практичный деп койсок болот. Ушу бул жаңы буюмдар, бундайлар жок эле. Бул биз ойлоп тапкандар. Ошондой эле мондой вариантта дагы тиккенбиз. Буну айткандай эле шымдын үстүнөн ичинен эч нерсе кийбей кийсе деле болот. Сапахым аябай ыңгайлуу.
ушул буюмдарга жаңы дем берейик деген максатта жасалган буюмдар. Ооба. Бул түстөр деле, бул курактар деле жөндөн жөн куралган эмес. Булар мисалы үчүн мына тоолор, алайдын тоолору. Бул асман. Ошондой ой менен куралган буюм. Стилдештирилген, эски биздин кийген кийимдерди жаңылап чыкканбыз. Но шарф жөнөкөй эле натуралдуу 100% шелкко биз өзүбүздүн алайда өскөн эле жалбырактарды, өсүмдүктөрдү коюп натуралдуу боектор, натуралдуу окрашивание деп коебуз. Ошондой ыкмасы менен, экопринт деп коет. Ошондой ыкмасы менен жасалган буюмдар. Буну да өзүбүз жасаганбыз ушул жерде. Ошолордун ар түрдүсү бар. Боегондо дагы айтып кетейин, мисалы үчүн мынаны биз кашыныл деп жана мына курт москалардын түсүнөн алынган боектор. Ошондой эле алардын үстүнө жалбырактар коюлган. Мына розалар, ошондой эле сумаха деп коебуз. Ошондой дарактын жалбырагы. Кээерки жалбырактар түс берет, кээерки жалбырактар түс бербейт. Биз анын баарын тренингтерде өздөштүргөнбүз. Мисалы үчүн клубникада жашы түс берет экен, анын арасына клубниканы тапсаңар болот, розанын жалбырактарын тапсаңар болот. Бизде жок өсүмдүк бул жерде только эквалипт. Биртке өң берсин деп биз сары түстөгү эквалипти кошконбуз. Чоң алай жана алай өрөөнүндөгү айымдар эмнеси менен айырмаланат? Биздин айымдар тарды соккондун бүт көп түрүн билишет. Эң эле жакшы соккон ушу биздин айымдар болот да, алай жана чоң алайдын айымдары. Ошол жөн эле мурун тарды кыргыз үйгө колдонуш жасса, жыллаганга ошондой эле анча-мынча куржун буюмдарга колдонушса, азыр ошо жаңы дем берип биз мындай сумкаларды, эко-сумкаларды ойлоп тапканбыз. Бул аябай кардарларга жаккан. Магазинде билесиңер, баардык буюмдар окшош. Биздин айымдар өзгөчөлөнгөнү жакшы көрүшөт. Бул этностиль деп, этностилди баалагандар аябай көп, өзгөчөлөнүп, ошондой эле өзүбүздүн тарыхты, өзүбүздүн жасаган өнөрүбүздү баалагандар ушундай сумкаларды алып көтөрүп жүрүшөт. Тарды биз ошондой эле бул жерде аялдарга арналган ушундай косметичкаларга колдонгонбуз. Бул дагы кийизден жасалган, кийизге тарды түшүргөнбүз. Мындай рюкзактарга да колдонуп келебиз. Бул жөнөкөй эле натуралдуу түстөгү, натуралдуу материалдан жасалган рюкзак. Анын бетине коздоп өзүбүздүн жасаган тарды кошумча алып койгонбуз. Кызыксаңар, бирке жөндөмүңөр болсо, ушундайларды жасасаңар жакшы эле болот. 2013-жылы уюшулган Алай ишкер айымдары бирикмесинин мисалында коомдук бирикмелерди ачуунун жол жобосун тизмектейбиз. Алгач командага багыты бир адамдарды чогултуу керек. Маселен, тигүүчүлүккө шыктуу кыз-келиндерди. Андан соң иш алып баруу үчүн өзүнчө кеңсе жана каражаттар керек болот. Алсак, Алай ишкер айымдары USAID-тин долбооруна катышып, кийиз жасоочу машина, терүү машинасы жана жүндү таштандылардан тазалоочу машина утуп алышкан. Команда чогулуп, офис, сырьё маселеси чечилгенден соң, коомдук бирикмеңизди юридикалык каттоого коесуз. Жетекчи, бухгалтер, координаторлор ай сайын мамлекетке патенттин негизинде салык төлөп турушат. Ыктыярдуу патенттин суммасы райондордо 574 сомдон башталат. Ал эми шаар ичинде 700 сом. Ал эми негизги иши башка тармакта болуп, коомдук бирикмеде кошумча жумушчу катары жүргөндөргө жана пенсия жашындагыларга патент төлөшпөйт. Мамлекет тарабынан жеңилдик берилген. Белгилей кетсек, коомдук бирикмеде түрдүү долбоор, семинарларга катышуу аркылуу финансылык колдоо менен бирге тажрыйба бекемдөөгө да артыкчылыгы бар. Негизи маекти баштайлы суроо жообузду. Алгачкы эле суроо төмөндөйчү болсун. Ошол кол өнөрчүлүккө канча жашыңыздан аралашып калдыңыз эле, кимдин көмөгү менен, кимдин түрткүсү менен ошол кол өнөрчү аялдардын арасында ушул ишкерлик менен алектенип жүрөсүз? Кол өнөрчүлүккө мен өзү кичинекейимден эле кызыгам. Бала чагыман эле аралашып, тигип, кыркып, апамдын лактектерин бузуп берчүмүн. Апам да жакшы аябайт эле, мейли кызым деп апам мага шарт түзүп берди айтсам болот. Ошондой эле чоң энем өзү чоң уз болгон экен. Тоомдор жасап, шырдактары жасап,
килем токуган, өзү жалгыз эрте эле чоң атаман айрылып, 6 уулду тарбиялап, чоңойтуп, жогорку окууларга окутуп, ушу кол өнөрчүлүк менен оокат жасаган экен да. Мен көп эле көрүшүп эле, сен чоң энең тартыпсың деп коюшат туугандарым. Ушу андан кийин ушу башында хобби болсо бала чагыман, кийин сүйүктүү ишим болду. Мен буга чейин кесиптик лицейде 19 жыл эмгектенип келдим. Силерге окшогон жаш кыз келиндерди, уландарды тигүүчүлүк, кол өнөрчүлүк сабактарынан сабак берип эмгектенген. Ал жакта акыркы жылы иштеп атып, проект жазгам, социалдык проект жазып, андан утуп алып, ошо жумушумду таштаганга туура келди. Проект жазгандан кийин ошо тигүү цехин ачкам. Былтыр болгон, ал былтыр аябай эле жакшы ишибиз, заказдары жакшы болуп, иштеп келгенбиз. Анан быйылдан баштап ошо Алай ишкер айымдар коомунун аткаруучу директору болуп иштеп келе жатам. Сиз көбүнчө эмнелерди тигесиз, эмнелерди токуйсуз? Бул иштин кыйынчылыгы эмнеде? Кандай кыйынчылыктар жаратат? Башта айткандай эле мен өтө эле көп тиктим деп айта албайм. Себеби мурда окутуучулук менен эмгектенип кетсем, кийинки кездери жетекчи болуп иштеп калдым. Бирок ошондой болсо да бул өзүмө жаккан кесип, жаккан өнөр. Мен кээ бир учурларда түнү менен деле тигип калам, өзүмө жаккан буюм тигем, анча-мынча заказ алып тигем. Ошо ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыктары болот. Тиккенде айткандай түнү уйкуну кетиш керек болот, заказды убагында аткарыш керек болот. Ошондон дагы отуруп жылбай тигиш керек да, ошол жагы сал кыйынчыраак. Мага көбүнчө кыймыл аракеттүү иш көбүрөөк жагат да. Кол өнөрчүлүккө мен билгенден баштап эркек балдар аз аралашат. Бизге окшогон балдар, кыздар ушуну колго алып кете алабы? Башта кол өнөрчүлүккө көбүнчө аял кишилер көбүрөөк кызыкса, себеби аял кишилер табигатынан коздукту, сулуулукту жактырышат да. Өз колдору менен үй бүлө мүчөлөрүн, өздөрүн коздогонду жакшы көрүшкөн, үйдү коздогонду жакшы көрүшкөн. Билесиңер, мына боз үйдөгү буюмдардын баардыгы ошо аял кишинин колунан чыгат. Жыгач эле эркек кишинин колунан чыкпаса, азыркы мезгилде мына уландар деле кызыгып келатат. Себеби бул кол өнөрчүлүк менен жакшы эле тиргелик кылып оокат тапса болот экен. Бир эле кол өнөрчүлүк эмес, шаарда көрүп атасыңар, балдар бычмачы болуп иштеп атышат аябай. Ошондо үтүктөөчү болуп иштеп атышат. Бул эгер кызыксаңар, жөндөмүңөр болсо, аябай сонун эле кесип. Негизи ушул Алай ишкер айымдардын жетекчиси катары иштеп келе жатам деп атасыз да, анан ушул ишкерлик, жетекчиликтин алдында, мисалы, кол өнөрчү аялдардын деңгээлин көтөрүү үчүн атайын окуу, тренингтерди уюштуруп турасыздарбы? 3 жылдан бери Хелветас Баялай проектисин жардамы менен биз Бишкектен, Көлдөн тажрыйбалуу тренерлерди чакырып, биздин Алайдын, чоң Алайдын аялдардын жөндөмдүүлүгүн, жасаган буюмдарынын сапатын жогорулатуу максатында иштеп келдик. Мурунку шырдактардын сапаты менен азыркы жасаган шырдактардын сапатын мындай айтпай эле койсок болот да, аябай жакшы болду. Рынокто быйылкы мезгилде ушул проекттин жардамы менен, Хелветас уюмунун жардамы менен этностилдеги сумкаларды тиккенди үйрөндүк, экопринт шарттарды жасадык. Мурун биз башка жактан, сырт жактан тренерлер чакырсак, быйыл уже өзүбүздүн уздар, чеберлер тренер болуп калышты. Кайта эле өзүбүз тренерлерди уюштуруп калдык. Айсаз эже, бул бирикменин ушу жасаган нерселерди кайсыл мамлекеттерге сатыкка чыгарасыздар? Жана бул жетекчи ошол нерселерди сатыш үчүн эмнелерди билиш керек? Буюмдар алыскы эле өлкөлөргө сатылып калды. Көбүнчө эле Германиянын жашоочулары, жакшы кардалдар Швейцариядан заказ беришет. Жакынкы мамлекеттеги Казакстандан, Россиядан. Жетекчи катары биринчиден мен жасаган буюмдардын сапатына көңүл бурам.
эч качан сапаты түшпөш керек. Сапаты түшсө уже кардал кача баштайт. Бир алат, уже экинчисинде уже кайтып келбейт да. Биз ошондой эле жасаган буюмдарыбызга маркировкалабайбыз. Бир алгандан кийин ошо маркировкасынан билип, келгидей кылып мамиле жасайбыз. Экинчиден дагы сатуу жолдорун билиш керек. Мурун биз ярмаркаларга чыксак, азыр уже башка жолдор менен да иштеп калганбыз. Социалдык тармактар менен иштейбиз. Ошондой эле биз клиент менен коммуникация түзгөндү билишибиз керек. Клиенттерге жана айткандай бир алып, ошо менен тым болбой, кийин сөз келгидей кылып мамиле жасайбыз. Азыркы учурда ушул нерсеге жаштардын кызыгуусу көбөйүп атабы же кандай? Бизге ошон, мисалы, бизге ошон балдар, кыздар ушул нерсени ушул тармакта иштейм десе, кандай кирешеси кандай болот? Жаштар азыркы учурда кызыккандар бар. Эгер кызыксаңар, жүрөгүңөр сүйсө, бул тарапты аркаласаңар эң эле жакшы болот. Кирешеси деле жаман деп айта албайм, жакшы эле болот. Ал өзүңөрдүн эмгегиңерден жөндөмүңөргө жараша болот. Иштейм деген аялдар, кошулам деген аялдар биринчиден биригүү максаты, биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Экинчиси продукцияны сапаттуу жасап, кардарлар менен буйрутмаларды учурунда мындай айткан күнүмө жасап берүү. Ошондой эле изденүү зарыл. Аялдар дагы биздин долбоордо катышып дагы өнүктү, дагы башка долбоорго барып дагы катышып, өздөрү жөнүндө айтып, биз мындай коомдук бирикмебиз, биз мындай аялдарбыз, биз мындай айылданбыз, мындай продукция жасайбыз, өздөрү жөнүндө өздөрү айтып, көп адамдар билип ал жөнүндө. Ошол дагы деле айта кетсем болот, өздөрү жөнүндө ошону жакшы билдиргени үчүн кээ бирчи долбоорлордо мындай оборудование дагы алганга мүмкүнчүлүктөр болду да. Жетектейм деген аялдарда ошол эле дагы иш этикасы болуш керек, жумуш этикасы. Дагы ошондой эле көбүрөөк жолугуп, аялдар менен көбүрөөк баарлашып, мындай үстүртөн карабайм, мен жетекчимин дебепчи, анан ошолордун деңгээлине баары бирдей деңгээлде болуп эле жакшынакай баарлашып, сүйлөшсө жакшы эле максаттарга жетет да. Жетекчи мындай жөнөкөй болуш керек деп ойлойм да. Өзү долбоордо иштегенде алардын кирешелеринде анализдеп келгенбиз. Мисалы үчүн тренинг өткөнгө чейин канча болду кирешелери, тренинг өткөндөн кийин кирешелер канча болду, кирешелери өз. Анан ар бир аял орто эсеп менен алганда бир айда кеминде бир 8 000 10 000 алышат да, ошо кол өнөрчүлүк боюнчачы. Анан бул сезон болгондо бул сумма дагы өсөт. Сезон өзүңүз билгендей жаз мезгили, жаз жай мезгилдери. Аялыңыз азыркы учурда жетекчи болуп иштеткен. Эгер кандайдыр бир иш-чара менен шаарга же облуска кетсе каршы болбойсузбу? Кандай колдоо көрсөтө аласыз? Жакшы, мен да бул аялдын ишине колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылам. Иш-чара алыс жакка чыкса ишине түшүнөм. Эгер эми болсо барып келишке жардам берем. Товарларын, материалдарын бул мисалы үчүн кара суудан базардан алса, жүктөшүп, алып келишип, түшүрүшүп, эмберектерин жасап берем, кийим илгичтерин, кандай керектүү нерсе колдон келишинче жасап жардам беришке аракет кылабыз. Аялыңыздын ишине кандай карайсыз? Бул кол өнөрчүлүктө же болбосо үй бүлөдө бул эркек кишини кандай колдоосу керек? Аял ишиме азыр мамлекетибизде деле өзүнчө программа жүрүп атат. Аялдарды колдоо, ишке аялдарды колдоо болуп атат. Анан бул жакшы жөрөлгөзүчү. Ишкер айымдар чыкса, мисалы үчүн бизде көптөн бери унутулуп калган курактар, кийиздер, мына баягы шырылган белдемчилер, бундайлар унутулуп калган да. Бунун пайдалуу жактары деле көп экен. Ошолорун жактырып, экологически таза материалдардан тигип атышат да. Бул азыр баары эле адамдын ден соолугуна жакшы караш керек болуп атат. Экологически таза, синтетикадан алысташ керек. Ошого жардам беришти ойлонуп атабыз эми. Жардам менден кандай жардам болсо мен аябай айтам.
эже деп Салтан эже, эми балдарыңыздагы оймо чүргөнгө кандайдыр бир жардамдар беришсе керек? Колун өрчүлүктүн тигичилигин аркалайм да балдарыма боюнча жардам беришет. Мисалы быйыл ковид инфекциясы кирип келип, карантин болгондо биз аябай маска тиктик. Башында маска деген тартыш болбоду. Айылдык бюджеттен, акимчиликтен заказдар келди. Ошондо балдарым кадимкидей эле мага жардам берип атышты. Колунан келген эмгегемди үтүктөштү, оодарышты, белгилерин коюп беришти. Топтойдон жерлерден. Балдарым жакшы жардам берет, түшүнүшөт. Программабызды жыйынтыктоодон мурун биз менен кошо бүгүнкү съемкада бирге болгон Арген жана Айданага суроо узаткым келип турат. Арген, айтсаң, негизи эркек балдар дагы ушул колун өрчүлүктү аркаласа болот экен. Кандай жыйынтыкка келдиң? Бул эркек кишилер деле кол өнөрчүлүк боюнча кылса болот экен. Негизинен кызыгыш керек экен. Кызык аракет кылса, бул иште аркалап кетсе болот экен деген ойдон. Рахмат. Ал эми Айдана, сен кандай пикирдесиң? Бүгүн ушул эжекебиздин иши учуру менен жеринен тааныштың, кандай жыйынтыкка келдиң? Ооба, эжекенин иш жайына барып таанышып көрдүк. Бул негизи аял киши үйдө отуруп деге бул неме тармакта алектенсе болот экен. Бул жакта алып кетсе, бунун кирешеси да жакшы экен. Чет өлкөгө чыгарып, экспорттоосо дагы жакшы киреше алып келет экен. Рахмат сиздерге. Буюрса өзүңүздөрдүн ниетиңиздерге жетиңиздер деген тилекти айтабыз. Ал эми урматтуу биздин көрөрмандар, сиздер дагы биздин программага катышууну кааласаңыздар, анда бизге комментарий калтырыңыздар. Эске сала кетейин, биз Эле Теми программасынын алкагында эң мыкты катышуучу, эң мыкты комментарий калтырган жарандарыбызга дагы эң сонун белектерибиз бар экенин эскертем. Жана сиздер менен кийинки программага чейин коштошом. Сак саламатта калыңыздар.